Так, мына Унукова капитал. Бюрса биринчи водитель биз самозанятыйга өткөрдүк. Мына парковый самозанятый водитель. Руслан 088, Владимир Уткин 159 регион. Молдоташев, Рысбек. Рысбек, сизге түшүндүрүп бердим разницаларын полностью эсептеп. Hiç korkunçtu жери жок бекен? Ооба да. Сиз наоборот официально иштеп, государствого дополнительно 4% эле обычный заказдан налог төлөп атам дегенде, тура. Сиз официально көргөзүп атасыз государствого акча иштеп атам, мына налог төлөп атам. Гаи тозгондо да, мен налог төлөйм дегенде дым эле болот да булар. Сиздин акчаңызга ошо сотрудниктерге зарплата чыгат. Именно ошо налогтон зарплата төлөнөт госслужащийлерге. Булар деген налогду Эми смело айтасыз, вы живете, вы получаете зарплату с наших налогов дейсиз да. Коркпойчу. Вот. Тура. Если, түшүндүрүп коеюн да. 100 000 акча иштесеңер бир айда. 4% обычный заказдан, 6% корпоративный заказдан акча чечилет. 4% эсептеп коелу да. 100 000ге 4 000 төлөйсүңөр, 200 000ге 8 000, максимум 300 000 иштейт да водительдерчи bizde. Ошолор 12 000 төлөп калат экен. Бул мемлекетке төлөй турган акчасы. 12 000 төлөйт. Эч кандай коркунучтуу жери жок, буюрса мына парковый самозанятый улап койдук.